ушул окуя боюнча жанагы айтып атпайдыбы, тергеш керек мурдагы шайлоону депчи. Сиздер тергедиңиздер жана камераларды ким орноткон экен? Тергебиз, ооба. Ким орнотуптур, аныкталдыбы? Өзүңүз жооп берип коесуз? Ким жооп берет? Тергөөлөп, жооп бере албайсыз. Кандай дейсиз? Тергөө аяктаган жооп беребиз. Тергөө аяктай элекпи? Эми кечиресиз, андан бери 2 ай өттү, ошо камераны ким орнотконун аныкташ кыйын болот абы. Кандай дейсиз? Түшүнбөй калдым. Кайсы жакта келди? Мен атым Эляман Кармышак, эркин журналист болом. Ошол боюнча суроо берели деп атасыз. Кандайча? Бизде ушу пресс-служба бар, биз менен макулдашып туруп андан кийин суроо. Жок, биз эми коомдук жайда турасыз. УВДнын жетекчисинен эмнеге бере албайсыз суроо? Биз сизге суроо берели дедик эле. Кечиресиз. Бул 13-мурдагы шайлоо боюнча азыр БШКнын төрагасы айтпадыбы? Жана камераларды ким койгонун, татаалдык контролду ким кылганын укук коргоо органдары текшериш керек деп. Текшердиңиздерби сиздер? Укук коргоодо текшерген, азыр эмеске, азыр ошол факт боюнча кылмыш иш козголгон. Кылмыштын тиги жыйынтыгы менен кылмыш кыскарган. Эмнеге? Мен ошол Сиздер прокурор катары көзөмөлдөйсүздөр да. азыр бир мүнөт. Ким бул жактан сиз жооп бересизби? Азыр бир мүнөт. Түшүнбөксүздөр? Бул эми шайлоо эркин журналист Эляман Кармышаков. Бул шайлоо урматтуу прокурор мырза. 2 ай болду, резонанс болгон иш, анан кандай билбей каласыздар деп атам да. Эмнени билбей калабыз? Жыйынтыгы эмне болду, ким аныктаганын. Бүт айтып беребиз азыр. Таныштырдым, мен өзүнө таныштырдым. Эми келсин ооба. Жактан сырттан. Ким жооп бере турган болду? Сиз жооп бересизби? Самаспа. Менин атым Эляман Кармышаков. Сизчи? Эркин журналист болом. Сиздер ушул жактан жооп бергизбейби? Сиздер азыр шайлоо маселеси менен ушул жерде баары чогулуп атат. Элге маалымат берип отурсуздар, эми жооп берип коюңуздар да. Жооп бересизби? Жок, бул эмне деген? Жок, жыйын мышайт эткен эмес, эки суроода. Жыйын баштале элек, эч ким жок. Түшүнүктүү. Бул жакка чыга берели, рахмат. Эми бул жакта мурдагы шайлоонун жыйынтыгында азыр бул жыйында дагы айтты, бир эле адамдын айынан шайлоонун жыйынтыгы жокко чыккан деп. Аны көбү айтышат, билет. Бакыт Сыдыков ошону койгон деп айтып келишет. Азыр облустук прокурор дагы ошол облустук милициянын жетекчилерине жооп берди деле.
жооп бербейбиз деп ары басып кетти. Облустук милициянын башчысына кайрылсак дагы ал да билбейм деп жооп кетип ары басып кетти. Бул шайлоонун бүткөнүнө 2 ай болду. 30 ноябрдан бери мына декабрь, январь, мына бүгүн 5 февраль болуп атат. Кантип 2 айда ошол 35 участкага камераны ким койгонун аныктай алышкан жок. Ошол суроо кызык болууда. Эгер аныктаса дагы эмне себептен айта албай жатышат.